нонсенс да, нонсенс. Мен түшүнбөйм. Кантип бул жоопкерчиликтин жоктугу. Мындай болбош керек. Мен буга чейин мына 4 жыл болду. Мен өкмөттүн башынан кеткенмечи чыдап келдим. Эми өкмөт башында иштеп калгандан кийин баягы куру кыйкырык, куру жала жаап, бирөөлөр сүйлөгөн туура эмес болуп калат да. Бирок бүгүнкү убактагы болуп аткан окуяга айла жок айтасың. Айтышым керек муну. Бул туура эмес. Анан экинчиден мына ошол пандемия учурундагы өкмөт тарабынан кабыл алынып аткан иш аракеттер чабал, жетишсиз. Биз азыр дагы кыйынчылык келген жокпуз. Кыйынчылык ушул бара-бара жана айтпадымбы, ошо айлыктардан, пенсиялардан башталат. Биз бир кыйын акалга түшкөнү турабыз экономик жактанчы. Мына жарым жылдын 5 ай болду өкмөттүн жарыялаганы, мына президент айтты, сүйлөшүп тапшырма бергенбиз. Эл аралык уюмдардан 462 миллион доллар карыз алып атабыз. 10 жылдык мөөнөт менен, 15 жылдык мөөнөт менен. Валюта фондусу 242 миллион берип атат. Бирок алардын баары тең эмнеге кетет азырчы? Жеп ичкенге кетет. Ошол бүгүнкү күндөгү жана жыртыкты жапканга кетет. А биз дайыма эл аралык уюмдардан алган акчабыз мындай даректүү программага кетчи, анан инфраструктуралык багыттарга кетчи. Биз жол салчыбыз, суу түтүктөрүн киргизчүбүз, ирригация кылчыбыз, коопсуздук маселелерин көтөрчүбүз, жанагындай балдарга больницаларды салчыбыз, мектептерди салчыбыз. Мына даректүү кетчи да. Азыр жеп ичкенге кетти. $500 миллиард долларды алып атабыз. Ошонун 80 миллиону гана грант катары келет. Калган кредит менен биз аны төлөйбүз. Бирок аны ичип жеп койдук. А эмне үчүн ичип жеп койдук? Анткени бүгүн экономика менен алек болгон киши жок. Экономика иштеген жок. Экономиканын алек болгон жок. Мына былтыр жунданы 7 айга токтотуп коюшту. Жөн эле. Бирөөнү жакпай калды, алып барып жаап токтотуп коюшту. Ал завод айына 200-220 миллион налог төлөчү. Мына өткөндө парламенттен айтты, 1,7 миллиард сомдо ошол албай калдык дейт. А эмне үчүн жаап койдуңар былтыр 7 ай? Же болбосо экинчиси, контрабанда. Мына ГСМ боюнча канча жолу айтып атышты. Мен дагы кагазды ошон анализ жазып президентке киргиздим. Эчтеке кылышкан жок. Бир гана Газпром ошол бияка контрабанда кирип, сырттан алып келген күйүүчү майды киргизбей 4 миллиард сом төлөгөн жок. Бюджетке түшкөн жок. Бир эле Газпромдун жанагы нефть-родунун түшүрө турганы. Мынакей, ошо экөөнү бириктиргенде эле уже 7 миллиард сом болуп калып атат. Мен башкасын айтпай эле коеюн.